Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан келген унаалардын ээлери 5-мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага нааразычылык акцияга чыгышты. Акцияга чогулгандар унааларды мыйзамдаштыруу үчүн өкмөт сунуштаган 100 000 сомду төмөндөтүүнү, унааларга катталган аймагына жараша номер берүүнү жана учурда жүрүп жаткан рейдтерди токтотууну суранып, президентке кайрылышты. Эске салсак, Абхазияда, Армениядан келген унааларды мыйзамдаштыруу 1-мартта башталган. Унааларды мыйзамдаштыруунун баасы 100 000 сом болору айтылган. Советский, детский жакта бир санатта бүйөт жостко. Газ жарылганбы? Опа. Оп. Кудай сактасын. Айлабат. Ак калпакчан жүздөгөн кишинин жүрүшү. Ош шаарында 5-март ак калпак күнүнө карата жөө жүрүш өткөрүлдү. Ак калпакчандар туу көтөрүп Борбордук аянттан Улуттук драма театрга чейин басышкан. Эми Кыргызстандагы унаалардын номерлеринде 10-регион пайда болот. Ал сыртта мыйзамсыз кирип 1-марттан тарта легалдаштырылган транспортторго берилет. Мыйзамдаштырылган унааларды колдонгондорго унааны кайра каттоодо, Кыргызстандан сыртка чыгууда башка бирөөгө айдоого берүүдө чектөө коюлат. Ошондой эле легалдаштырууга туш келген унааларга 10-региондун номери берилет, деди транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бакытбек Шералиев. Чет элдик унааларды каттоо 31-августка чейин жүргүзүлөт. Айдоочулук күбөлүктүн баарын чогултуу сунушталды. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Чыңгыз Жумалиев кыргызстандыктардын баарынан айдоочулук күбөлүктү чогултуп алып, кайрадан сынакка киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында жол эрежесин билбеген же күбөлүктү сатып алган айдоочулар бар. Мындай жол менен республикадагы айдоочулар бир тартипке келмек. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30 000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм.